Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыбызга белгилүү болгондой эле Аллах Таала бизди бул ааламга жаратуудан бир негиздүү максатта жаратты. Жөндөн жөн эч бир максатсыз жаратып койгон жок. Ал максатты Аллах Таала Зарият сүрөсүндө Куранда баяндап мындай дейт: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсан менен жинди бир гана ибадат үчүн жараттым дейт. Демек, бул ааламга келишибиздин, биздин жаралышыбыздан болгон негизги максат бул Аллах Таалага ибадат кылуу, Аллах Таалага кулчулук кылуу. Эми ошол ибадаттын мааниси эмне? Ибадат деген эмне? Ибадат бул деген Аллах Таала жакшы көргөн, Аллах Таала ыраазы болгон бардык ички жана сырткы иштер жана сөздөр, амалдар болуп эсептелинет. Жүрөктүн амалдары Аллахтан коркуу, Аллахты жакшы көрүү сыяктуу, Аллахтын буйруктарын жакшы көрүү, Аллахтын азабынан коркуу сыяктуу, жана ошондой эле дененин амалдары, намаз, орозо сыяктуу, жана ошондой эле тилдин амалдары, бул Куран окуу, зикир кылуу сыяктуу, истигфар айтуу, ушунун баардыгы ибадат болот. Ибадаттар демек бул Аллах Таала жакшы көрүп, Аллах Таалага ыраазы болгон сөздөр жана иштер жана ишенимдер. Аллах Тааланын кандайдыр бир ишти жакшы көрөрүнү каяктан билебиз биз? Аллах Тааланын буйруктары аркылуу билебиз. Куранда жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадистеринде келген буйруктары жана кайтарган нерселери аркылуу билебиз. Аллах Таала кандайдыр бир ишке буйруган болсо, демек ал ишти жакшы көрөт жана ал ишти кылгандардан ыраазы болот. Жана кандайдыр бир ишти таштоого буйруган болсо, ошол ишти таштообузду жакшы көрөт, ошол нерседен тыйылуубузду жакшы көрөт. Ибадат демек Аллахтын буйруктарын аткаруу жана кайтарган нерселерден тыйылуу, ошол ибадат болуп эсептелинет. Эми ушул ибадаттын кабыл болуш үчүн, Аллах Тааланын алдында кабыл болуш үчүн, Аллах Таала бизге ошол ибадат кылган ибадаттарыбыздын кыямат күнү Аллах Таала бизге соогуну бериш үчүн, сыйлыгын бериш үчүн эки шарты бар. Ушул эки шарттын бирөөсү жок боло турган болсо, ал ибадат кабыл болбойт. Канчалык көп болсо дагы ал ибадат кабыл болбойт. Ибадаттар ушул эки шарт менен таразыланат. Кандайдыр бир адам сооп үмүт кылып бир жакшы иш кылып аткан болсо, ошол ишини ушул эки нерсе менен таразылаш керек. Ушул эки шарттын бирөөсү дагы жок боло турган болсо, бирөөсү гана жок болсо, анда ал ибадат кабыл болбойт. Канчалык жакшы болсо дагы. Ошол шарттардын биринчиси бул ихлас. Ихлас деген бул Аллах Таалага арнашыбыз керек. Кандай гана ибадаттын түрү болсун, кандай гана сооп үмүт кылып ибадат кылсак, Аллахтын өзүнө арнашыбыз керек. Жана ошол кылган ибадатыбыздан максатыбыз Аллахтын ыраазылыгына жетип, кыямат күнү Аллахтын соогуна жетиш болуш керек. Ошол гана максат болуш керек. Ошол максатта кылынган ибадаттар гана кабыл болот. Аллах Таала Куран Каримде Байина сүрөсүндө айтат: "Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисин лахуддин." Алар бир гана Аллах Таалага ихлас менен ибадат кылууга жана диндин баары Аллахка гана таандык деп ихлас менен ибадат кылууга гана буйрулушкан дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху риваят кылган хадисте айтат: "Иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава." Чындыгында амалдар ниеттиктерге жараша дейт. Жана ар бир адам эмнени ниет кыла турган болсо, ошого жетишет дейт. Бул хадис Бухари Муслимде, Сахих Бухари Муслимде келген. Жакшылык ниет кыла турган болсок, жакшылыкка, жамандык ниет кыла турган болсок, жамандыкка жетишебиз. Ошол ниетибизге жараша сыйлык, ошол амалдын сыйлыгы жана жазасы болот. Ихлас дегенде башында айтып өткөндөй эки нерсени, эки маанини камтыйт. Биринчиси болсо, ибадаттын бардык түрүнү жалгыз Аллах Таалага гана арнашыбыз керек. Аулияга, периште, пайгамбар же болбосо кандай таштарга, буттарга, эч бир нерсеге арнабашыбыз керек. Периште болсо да арнасак болбойт, пайгамбарга да ибадатта арнасак болбойт, салих аулияларга, жакшы кишилерге, төрөлөргө, башкаларга да арнасак болбойт. Ибадаттын бардык түрүнү жалгыз Аллах Таалага гана арналыш керек. Бул ихластын биринчи мааниси. Ибадаттын кандай гана түрү болсо, ошонун бардыгын Аллах Таалага гана арналыш керек. Кан чыгаруу болсун, назыр кылуу болсун, же болбосо дуа кылуу болсун, жардам суроо болсун, бардыгы бул Аллахтын гана колунан келе турган нерселерди жалгыз Аллахка гана арнашыбыз керек. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Ва аннал масаджида лиллахи фала тад'у ма'аллахи ахада." Джин сүрөсүндө айтып атат: чындыгында мешиттер бул Аллахка таандык дейт. Силер Аллах Таалага шерик, башкаларды шерик кылып, Аллах Таала менен кошо эч кимге ибадат кылбагыла, эч кимге башка эч кимге дуа кылбагыла дейт. Жалгыз Аллах Таалага гана ибадат кылгыла дейт. Кимде ким эми ихластын ушу маанисин буза турган болсо,
ибадаттын кандайдыр бир түрүн Аллахтан башкага арнай турган болсо, ал чоң ширк кылган болот. Исламдан чыгаруучу, кафырлыкка алып баруучу чоң күнөө иш кылган болот. Ширк кылган болот. Аллах Таалага башка бирөөнү шериктеш кылган болот. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Исра сүрөсүндө келет. Кимде ким Аллахтан башкага, Аллахка кошуп, Аллахтан башкага дуа кыла турган болсо, Аллахтан башкага ибадат кыла турган болсо, анын далили жок дейт. Жана анын эсеп кысабы Аллахтын жанында, анын Раббысынын жанында дейт. Иннаху ла юфлихул кафирун. Чындыгында Аллах Таала кафирларды ийгиликке жеткирбейт дейт. Бул аятта Аллахтан башкага кошо, Аллах Таалага ага башка бирөөнү кошуп ибадат кылгандарды кафир деп атап атат. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис кудусиде келет, Абу Хурайра радhiyallahu anhu риwayat кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала айтып атат дейт: "Мен амала амалан ашрака ма'i гайри" дейт. Кимде ким кандайдыр бир амал кыла турган болсо дейт, ал амалында мага башка бирөөнү шериктеш кылып амал кыла турган болсо, тарактуху ва ширкуху дейт. Ва ширкаху дейт. Тарактуху ва ширкаху. Мен аны өзүн да таштап коем, анын кылган амалын, ширкини да, ширк кылган амалын да таштап коем, ширк кылган амалын дейт. Демек, ибадаттын, ихластын биринчи мааниси ушул: ибадаттын бардык түрүнү жалгыз Аллах Таалага арнашыбыз керек. Бул хадис Сахих Муслимде келген. Ихластын экинчи мааниси болсо, ихлас дегенде экинчи мааниси бул ошол кылган ибадаттарыбыз, Аллах Таалага кылып аткан, арнап ибадат кылып аткан ибадаттарыбыздан максатыбыз жалгыз Аллахтын разылыгына жетишип, Аллахтын соогуна, кыямат күнү Аллах соогуну, бизге ошонун сыйлыгын беришин максат кылышыбыз керек. Ошол кылган ибадатыбыздан башка дүйнөлүк максаттарды көздөбөшүбүз керек. Элдин мактоосун, эл көрсүн, эл сүйлөсүн, же болбосо кандайдыр бир дүйнөлүк максатка жетиш үчүн, же болбосо бир дүйнөлүк жамандыкты, бир дүйнөдө келе турган жамандыкты тосуш үчүн ибадат кылбайбыз. Ибадаттын бардыгыны ошо Аллах Таала разы болсун, Аллах Таала менден разы болсун, Аллах Таала ушул нерсени буйруду, мен ушуну аткарайын, Аллах Таала менден разы болсун. Жана Аллах Таала кыямат күнү мага сооп берсин деп ушул максатта кылынган ибадат ошол ихлас менен кылынган болуп эсептелинет. Биринчи Аллах Таалага арналыш керек. Экинчиден ошол кылган ибадатыбыздын артынан бир гана Аллахтын соогун үмүт кылган максатта гана кылышыбыз керек. Бир дүйнөлүк максаттарды, саясий максаттарды, же болбосо ар кандай гана максат болсун, бул дүйнөдө пайдасы келе турган максаттарды көздөбөш керек ал ибадат менен. Азыркы күндө ушундай көпчүлүк адамдар кылган ибадатыны элге көрсөтүп, элге жарыялап, ошол өзүнүн ибадаты аркылуу ар кандай дүйнөлүк максаттарга жетишти максат кылышат. Эми кимде ким ушундай Аллахтын разылыгын гана көздөп кылына турган ибадатты башка максатта кыла турган болсо, ал кичинекей ширк кылган болот, рия кылган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Махмуд ибн Лабид деген риwayat кылган хадисте айтат: "Ахваф ма ахафа алейкум ширкул асгар" дейт. Мен силерге эң корккон нерсем дейт, бул кичинекей ширк деди. Сахабалар сурашты, ал кичинекей ширк эмне дегенде, рия. Бул хадис имам Ахмадда келген. Рия деп айтты. Кичинекей ширк бул рия. Ошо кандайдыр бир амалыңды элге көрсөтүш үчүн, өзүңдү реклама кылыш үчүн башка максатта кылсаң, ибадат амалдарыңды, анда ал ошол кичинекей ширк болот. Кичинекей ширк бул шариаттагы эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелинет. Эми ошол ихлас менен кылынган ибадаттын, ихлас менен болгон ибадаттын, Аллахтын разылыгы үчүн гана болгон ибадаттын кээ бир белгилери бар. Биринчиси болсо, бул риядан алыс болуу, эл көрсөтүүдөн, ошол амалыңдын аркасынан дүйнөлүк максатты, саясий максат, эч бир нерсени көздөбөсөң, жалгыз Аллахтын разылыгын көздөсөң, жалгыз Аллах Таала кыяматта мага ошонун сыйлыгын берсин деген максатта гана болсо, ошол ихлас менен болгон ибадаттардан болот. Мурунку алымдардан келген бул жөнүндө. Мухаммад ибн Касим деген, Мухаммад ибн Аслам деген алым жөнүндө айтат. Ошол айтты дейт: "Мен ушул эгерде колуман келсе" дейт да, эгерде колуман келсе, бир нафил ибадаттарымды, кандайдыр бир ибадаттарымды мен эки желкемде жазуучу периштелерге дагы көрсөтпөй кылсам дейт да. Эмне себептен дегенде, риядан алыс болуш үчүн, ошол меники бирөө көрсүн үчүн болуп калбаш үчүн, ошолордон дагы жашырып кылгым келет дейт нафил ибадаттарымды. Демек, ибадаттын эң биринчиси, ихлас менен болгон ибадаттын эң биринчи белгилери бул ошонун аркасынан максат, кандайдыр бир дүйнөлүк максат кылбаган болсок, же болбосо элдин мактоосун каалабаган болсок,
элдерден сөз угууну, жакшы сөз угууну каалабаган болсок, жалгыз Аллахтын соогун үмүт кылган максатта болсо, ошол ихлас менен болгон ибадаттардын белгиси. Эми дагы бир белгилеринен бири бул ошол кандайдыр бир ибадатты кылабарда жашынып, колунан келишинче жашынып кылганга, элге көрсөтпөй, эч кимге көрсөтпөй, жашырынып кылганга аракет кылуу. Ушул дагы ихлас менен болгон ибадаттын ихлас менен болгонуна белгилеринен. Азыр тескеринче көпчүлүгүбүз, адамдардын көпчүлүгү эле бир нерсе кылса, ошонусун айтып чыгат, же болбосо элдин көзүнчө кылгысы келет, өзүнчө жашырынып бир ибадат кылгысы келбейт. Жок, биз ибадатты колубуздан келишинче жашырынып кылыш керек. Эл менен чогуу кыла турган ибадаттар бар. Аларды эл менен чогуу кылыш керек. Мисалы үчүн фарыз намаздарды жамааттар менен мечиттерде окуш керек эркектер. Ошол сыяктуу жума намаздарды, айт намаздарды, бирок нафил намаздарды, нафил ибадаттарды колдон келишинче жашырынып кылыш керек. Мурунку калымдардан Яхья ибн Саид Каттан деген эме келет, ошол дейт, теспени чөнтөгүнө салып алып, колун чөнтөгүнө салып алып, теспесин көрсөтпөй зикир кылат эле дейт да. Эмне себептен дегенде, ошону жашырып элге көрсөтпөш үчүн. Азыр кандай суфилерди карасаңыз, кээ бирки эмелерди карасаңыз, чоң теспелерин алып сүдүрөшүп, элге көрсөтүшүп, өздөрүн ушундай жакшы адам кылып көрсөтүшүп, ибадат кылганга аракет кылат. Андай эмес. Ибадат канчалык жашырындуу болсо, ошончолук ихлас менен болот. Демек биз баягындай салбыратып теспелер көтөрүп алып зикир кылган адам болуп көрүнгөн адамдардын ибадатын азыр албашыбыз керек. Алардан үлгү албаш керек. Ибадатты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй канчалык жашырындуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте келет, Пайгамбарыбыз айтат, садаканын эң жакшысы бул оң колуң менен бергениңди сол колуң сезбей калса, ошол жакшы дейт. Бул деген ушунчалык жашырын түрдө берсең, ошол жакшы деген. Биз ибадатты ушундай жашырын түрдө кылсак, ошол ихлас менен болгон ибадаттардан болот. Ибадаттын дагы ихлас менен болгон белгилеринен муафакаты захирил батин. Эгер ушул тышыңда кылып аткан, элге көрсөтүп кылып аткан ибадатың жүрөгүң дагы ошол нерсеге топ келиш керек. Бир жерге барып жакшы сөз айтып атсаң, бирөөгө жакшылыкка үгүттөп аткан болсоң, кандайдыр бир жакшы иштерди кылып аткан болсоң, өзүңдүн жүрөгүңдө дагы ошону каалоо болсо, ошол ихлас менен болгон болот. Көпчүлүк адамдар өзү ичинде ошол жакшылык иштерди кылгысы келбесе дагы, ошол иштерге жүрөгүндө татпай турат, өзү каалабайт, бирок анын дүнүйөлүк пайдасы бар болгон үчүн элдерге ошол нерсени сүйлөп, жакшы сүйлөгөн адам болуп, башка кылып, ушундай кылып көрүнүшөт. Бул мунафыктардын белгиси. Чыныгы ихлас менен, момундардын ихлас менен кылган ибадаттары жакшылыкка буйруйбу, ошол нерсени чындап жүрөгүнөн каалайт. Бир ишти кылып атабы, элин көзүнчө кылып атабы, ошол нерсени жүрөгүнөн каалайт. Ошол нерсе чыныгы ихлас менен болгон. Мунафыктардын сыпаттары, мунафыктар жөнүндө Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат, Фатих сүрөсүндө. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Алар дейт, тилдери менен жүрөгүндө жок нерселерди айтышат дейт. Жакшы сөздөрдү айтышат, мындай кылыш керек, мындай болуш керек деп бирдекелерди айтышат, бирок жүрөктөрүндө ошол жакшылыкты каалабайт дейт. Демек, ихлас менен болгон ибадаттын белгилеринен бул айтып аткан сөзүңдү, кылып аткан ишиңди жүрөгүңдөн каалоо, бул да ихлас менен. Бул нерселер биз өзүбүздүн кылып аткан амалдарыбызды ушул нерселер менен таразыласак болот. Чындап эле ихлас менен болуп атабы же болбой жатабы? Ар бир кылган жакшылык амалыбызда ушул нерселер менен таразыласак болот. Төртүнчүсү болсо бул ошо ихлас менен кылынган амалдын белгилеринен бул ал-хауфу мин радди амал ва адам кабули дейт. Эгерде ошол бир амалды жакшы ибадатты кылгандан кийин ошонун Аллах Тааланын алдында кабыл болбой калышынан коркуу. Чыныгы момундар ушундай, Аллах Таалага жакшы ибадат кылып, анан Аллах Таалага ошону кабыл кылуусун суранып жалбарышат. Кабыл кылбай, кыямат күнү ошол амалын кабыл кылбай кайтарып беришинен коркушат. Ушул коркуу бул ихлас менен болгон амалдын белгилеринен. Ихлас менен болбогон амал кандай? Ибадатты кылып алып, жанакындай кыйратып койгонсу, мен мындай кылдым, мындай ибадаттарды кылдым деп, өзүнө өзү көңүлү ток болуп, ушундай ибадатты катырдым дегендей сезим, ушундай сезим болуп, бул ихлас менен болбогон ибадаттын белгилеринен. Ихлас менен болгон ибадат болсо, ибадатты кылгандан кийин Аллах Тааладан коркуу. Ибадатты кылгандан кийин не себептен коркобуз? Ошол ибадатым кабыл болобу экен Аллахтын алдында, толук аткардым, кабыл болобу экен деген сезим болуп корксо, ошол ихлас менен болгон ибадаттардан. Момундардын сыпаттары жөнүндө Аллах Таала айтат,
момундар сыпаттап айткан, момундар сүрөсүндө, Муъминун сүрөсүндө айтат: "Валлазина ю'туна ма ата ва кулубухум важилат аннахум иля раббихим раджиун." Алар дейт, Аллах Таала берген нерселерден садака кылышып дейт да, садака кылып. Андан кийин жүрөктөрү ушундай жийип коркуп тургандар дейт. Өздөрүнүн Раббыларына кайтабыз деп коркуп тургандар дейт. Ибн Касир рахимахуллах тафсиринде айтат: алар дейт ошо ибадатты кылып туруп дейт, чыныгы момундар ибадатты кылып туруп, аркасынан ошол ибадатым кабыл болобу экен Алланын алдында деп корккондор, ошондой сезимде болгондор, ошолор чыныгы момундар дейт. Дагы бир ибадаттын белгилеринен, ихлас менен болгон ибадаттын белгилеринен бул өзүң таң калуу, өзүң таң берүү деп коет го, ошол нерсе. Ошол нерсе жок болсо, эгерде кайсы бир адам бир жакшы ибадатты, жакшы ишти кылып туруп, өзүнө өзү таң берүү болсо, кыйраттым, мен кыйынмын деген ушул сыяктуу сезимдер болсо, анда ал ихлассыз болгон ибадаттардан. Ихлас менен болгон ибадаттар, ушул ибадатка Аллах Таала мага ийгилик берди, ушул ибадатка кылууга. Жана бул ибадатты канчалык кылсам дагы Аллахтын акысы үчүн аз деп, мен алсызмын, канчалык көп ибадат кылсам дагы Аллахтын акысын өтөбөйм. Бул ибадатым аз деп ушундай өзүнү төмөн алган, өзүнүн кылган ибадаттарына өзү таң калбай кылган, бул ушул ихлас менен болгон ибадаттын белгилеринен. Биз кандайбыз? Көпчүлүк абалда аз гана амал кылып койсок, жакшы амал кылып койсок, өзүбүздү ушундай кыйратып койгондой сезебиз, катырып салгандай сезебиз. Жана ошону эле сезүү менен токтолуп калбастан, башка бирөөлөргө айтып, мындай кылдым деп айтып эме кылабыз. Бул ихластын бузулуусуна, бардыгы ихластын жоктугуна далил боло турган. Мурунку алымдардан айтат, Масрук деген алым айтат: "Кафа бил мар'i илман ан яхшаллах." Чыныгында адам баласы үчүн дейт, эгерде Аллах Тааладан корккон болсо, кылган амалы менен дагы канча ибадат кылса да Аллахтан корко турган болсо, ага илимдин жетиштүүлүгү дейт. Эми кафа бил мар'i жахлан дейт, ан ю'жаба би амалихи. Эми адам баласы өзүнүн кылган амалына таң берип, таң калып, кыйын кылдым дей турган болсо дейт, анын жахилдиги ошол, надандыгы ошол экен дейт. Надандыктын жетиштиги ага надандык жетишиктүү дейт, ошол таң калыштыгы, өзүнүн кылган амалы менен таң калгандыгы. Демек, ибадаттын кабыл болуунун биринчи шарты бул ихлас болуш керек. Ихластын мааниси болсо, Аллах Таалага гана арналыш керек ибадаттын бардык түрү. Андан кийин ошол ибадаттардан максатыбыз жалгыз Аллахтын ыраазылыгын гана көздөш керек, Аллахтын соогун гана үмүт кылыш керек. Жана ихлас менен болгон ибадаттардын белгилерин айтып өттүк. Риядан алыш болуш керек, дүйнөлүк максаттарды көздөбөш керек. Жана ошондой эле кылган амалыбыздан кийин амалыбызды кабыл болбой калышынан коркушубуз керек. Жана өзүбүздүн амалдарыбызга таң калып, кыйын сезбешибиз керек кылган амалдарыбыз менен. Ушунун бардыгы, жана кабыл болбой калышынан коркуп, ушунун бардыгы ихлас менен болгон амалдардын белгилеринен. Эми ибадаттын экинчи шарты болсо, эки шарты бар деп айттык башында. Кабыл болушунун экинчи шарты болсо, бул шариатка төп келиш керек. Шариат көрсөткөн жол менен гана ибадат болуш керек. Ар ким өзү акылынан чыгарып алып, бир ибадаттарды чыгарып алып кыла берсе болбойт. Себеби адамдардын акылдары ар түрдүү. Бирөөсү бир нерсени жакшы деп билсе, экинчиси жаман деп билет. Ошон үчүн ар бир нерсени таразылай турган нерсе, биздин ибадаттарыбызды таразылай турган нерсе, туурабы, туура эмеспи? Бул шариат. Шариатта бар болсо, ибадат деп келген болсо ибадат. Шариатта жок болсо, канчалык жакшы ниет менен болсо дагы, канчалык ихлас менен болсо дагы, канчалык көп болсо дагы кабыл кылынбайт. Бир гана шариат көрсөткөн жол менен гана ибадат кылабыз. Эмне себептен? Пайгамбарларды Аллах Таала бизге эки максатта жиберген. Биринчиси болсо, ошол жалгыз Аллах Таалага ибадат кылгыла деп чакыруу үчүн, экинчиси болсо ошо Аллах Таалага кантип ибадат кылышты көрсөтүш үчүн жиберген. Биз демек ошо ибадат кыларда кандай гана ибадат кылсак, намаз окусак, орозо кармасак, зекет, ажылык, жана ошондой эле садака кылсак, бардык ибадаттардын бардык түрүнүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен жол менен гана кылышыбыз керек. Эгерде пайгамбарыбыз менен көрсөтпөгөн жол менен кылбай турган болсок, ал ибадаттар канчалык көп болсо дагы, канчалык ихлас менен болсо дагы кабыл кылынбайт. Аллах Таала Кур'ан Каримде мушриктер жөнүндө айтат:
Шура сүрәсендә келет: "Әм ләһум шуракау шарау ләһум минәд-дин ма ләм яъзам бихилләһ." Алар мушриктер һәр кандай ибадаттарды кылышат эле. Ошол жөнүндө айтат. Же алардын Алладан башка шериктери барбы дейт. Аларга Аллах Таала уруксат бербеген нерселерди ибадат, дин кылып берүүчү дейт. Демек биз эгерде Аллах Таала дин кылбаган нерселерди менен ибадат кыла турган болсок, шариатта жок нерселер менен ибадат кыла турган болсок, анда биз Аллах Таала уруксат бербеген нерсе менен өзүбүз дин кылып алган болуп эсептелебиз. Айша риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен ахдаса фи амрина хаза ма лайса минху фаху раддун." Кимде-ким биздин бул динибизге, бул ишибизге бир жаңылык киргизе турган болсо, ал кабыл кылынбайт, өзүнө кайтарылат дейт. Башка риваятта келет: "Мен амила амалан лайса алейхи амрuna фаху раддун." Кимде-ким биздин динибизде жок болгон ибадатты, бир амалды, динибизде жок болгон ибадатты ибадат деп кыла турган болсо, ал кабыл кылынбайт, өзүнө кайтарылат дейт. Бул хадистер Сахих Бухари Муслимде келген. Демек, ибадаттын бардык кандай гана ибадат кыла турган болсок, биз садака кылабызбы, не ибадат кылууну кааласак, биринчи ибадат кылаардан мурда Ахли сунна ва жамаат эреже ибадаттан мурун биринчи далилин карасыбыз керек. Ушул нерсе шариатта барбы деп тактап сурап туруп, шариатта бар болгон болсо, анан ибадат кылышыбыз керек ошо менен. Же болбосо садака кылайын деп атасыз. Кандай жол менен кылсам шариатка ылайык болот? Шариат кандай жол менен көрсөтөт? Ошону сурап туруп, тактап туруп, анан кылышыбыз керек. Шариатта мындай десе кылышыбыз керек. Тескерисинче өзүбүздү акылыбызга салып, бирдекелер кылып алып, мындай иштерди жакшы деп ойлогон нерселерибизди кылып алып туруп, анан кийин эми жакшы иш кылдым окшойт деп анан бирөөлөрдөн сурап, илимдүүлөрдөн сураган бул туура эмес. Биринчи кандайдыр бир иш кылаардан мурда биринчи сурап туруп, анан шариатка ылайыктуу болсо, ошондо гана кылыш керек. Ушул эки шарт менен гана ибадаттар кабыл кылынат. Себеби шариатта жок болгон ибадаттар менен ибадат кылуу бул шариатта бидат деп эсептелинет. Бидат бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бидат жөнүндө айтат: "Куллу бидатин далала ва куллу далалатин финнар." Ар бир бидат шариатка кирген жаңылык бул бидат адашкандык дейт. Жана ошондой эле ар бир адашкандык бул тозокто дейт. Ушул эки шарт ибадаттардын таразасы. Биринчиси ихлас менен болуш керек, экинчиси шариат көрсөткөн жол менен гана болуш керек. Ушул нерсе менен гана амалдар таразаланат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Аллази халака", Мульк сүрәсендә келет: "Аллази халакал маута вал хаята лияблюкум айюкум ахсана амала." Аллах Таала дейт, ал өлүмдү жана жашоону жаратты дейт. Эмне себептен дегенде, лияблюкум айюкум ахсана амала. Силердин кайсы бириңер жакшыраак амал кыласыңар, ошону сынаш үчүн жашоону жана өлүмдү жаратты дейт. Аксару амала, кимиңер көбүрөөк амал кыласыңар деген жок. Амалдардын орду Аллахтын алдында бул ушу эки шарты толук болгон амалдын кадыры баркы жогору болот. Ушул эки шарт менен. Ошон үчүн айтып атат, кайсыныңар жакшыраак амал кылышыңарды сынаш үчүн Аллах Таала жашоону жана өлүмдү жаратты дейт. Амалдардын көптүгү менен кадыр бартуу болбойт экен. Же болбосо аз болсо да ихлас менен болуп, туура эмес болсо ал да болбойт экен. Фудайл ибн Ияд деген айтат, алым айтат, ушул аяттын тафсиринде айтат: "Ахсану амала", эң кимиңер жакшы амал кыласыңар деген аяттын майнысы дейт бул. "Ахласуху ва асвабуху" дейт. Канчалык ихлас менен жана канчалык туура амал кыласыңар дейт. Эгерде силер амал дейт, көп болуп туруп дейт. Көп болуп туруп, ихласы жок болгон болсо, ал амал кабыл кылынбайт. Аз болсо да, көп болсо да, ихласы жок болсо кабыл кылынбайт дейт. Жана ошондой эле ихлас менен болсо дагы шариат көрсөтпөгөн, шариатта жок жолдор менен ибадат кылсаң, ал ибадат да кабыл болбойт дейт. Ибн Ражаб рахмахулла айтат, Ибн Ражаб деген алым айтат, өзүнүн китебинде Жами улумул хикам вал баян деген, ошол китебинде Арбаин Нававидин шархында айтат, амалдардын жүрөктөрдүн амалын таразылай турган бул жана башында айтып өткөн хадис дейт. "Иннамал амалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава." Ар бир адам эмне ниет кылса, ошого жете турган дейт, жетет дейт. Ошол бул жүрөктүн, адамдардын жүрөгүндө ихласын таразылай турган нерсе дейт. Кайсы нерсени ниет кылсаң, ошол нерсеге жетесиң. Эмнени ниет кылган болсоң, эмнени максат кылган болсоң, ошого жетесиң. Амалың ошого жараша болот. Ниетиңе жараша болот, ихласыңа жараша болот. Бул жүрөктү таразылайт. Эми экинчи хадис
Men amila amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Kimde bizden dinimizde çok bolgon nerseni amalды kıla turan bolsa, Allah özünden kaytarılат dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bul amaldın tышкы amaldарды таразылай турган нерсе. Ошол ибадаттарды таразылай турган нерсе. Ибадаттын шариятта барбы, жокпу? Шариятта жок болсо, анда ал кабыл кылынбайт. Шариятта бар болсо, кабыл кылынат. Ушул эки шарт менен бардык ибадаттар ушул эки шарт менен гана кабыл болот. Бул эки шарттын бирөөсү гана жок болгон болсо, ал ибадат кабыл болбойт. Ошол себептен урматтуу жамаат, урматтуу көрдүгандар, биз ушул кандайдыр бир жакшы ибадат кыла турган болсок, кандайдыр бир сооп иш үмүт кылып иш кыла турган болсок, ушул ар бир амалыбызды таразылап жүрүшүбүз керек. Ихлас менен болуп атабы, ким үчүн арнап атам? Аллах үчүн. Аллахтын соонун максат кылган, Аллахтын ыраазылыгын максат кылган үчүн болуп атабы? Же болбосо башка дүйнөлүк максаттарды көздөп атамбы деп ар бир амалыбызды таразылашыбыз керек. Экинчиден, ушул амалым шариятта барбы, жокпу? Эгерде шариятта бар болсо кылайын, жок болсо кылбайын деп ар бир амалыбызды таразылашыбыз керек. Аллах таала баарыбызга хидаят берген болсун жана ихлас менен амал кылуучулардан кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям